Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah Ta'alaga çeksiz maqtoolor, süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga salavatlar jana salamdar bolsun. Assalamu alaikum urmattu telegörüçülөр. Bugünkü beribizde jalgan aytuunun kesepeti jana uwadaga karşı turuu maselesinde aytıp bermekçibiz. Jalgan degen emne bul? Ahli sünnet vel cemaatın bergen tarifine qaraganda jalgan aytуу bul bolбогон окуяны болду деп чындыкка дал келбеген нерселерди сүйлөөнүн бардыгы жалган болуп эсептелет. Чындап сүйлөгөн болсун, же болбосо атайлап сүйлөгөн болсун, билип, билбестен сүйлөгөн нерсенин бардыгы жалган болуп эсептелет. Же болбосо кыймыл аракеттеги бир ишти жалган эле бир ишти жасамыш болуп көрсөтүү дагы жалганга жатат. Шариатта, исламда жалганчылыкты чоң күнөөлөрдүн катарына кошот. Жана жалган сүйлөгөндөргө чоң азаптар белгиленген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде жалган сүйлөгөндүн кесепети, жалган сүйлөгөндүн күнөөлөрү жөнүндө мындай баяндамалар берилген. Абдулла ибн Масуд радиаллаху таала анху баяндайт: "Фа инна сидқа яхди илал бирри", чындык инсанды дайыма жакшылыкка жетелейт. Ал эми жалган болсо инсанды жамандыкка, яни тозокко жетелейт дейт. Ва иннал бирра яхди илал джаннати. Инсан чынчыл болгон инсанды чындык бул жаннатка карап жетелейт. Инсан ошол чындык жолунда чындык менен жетеленип отуруп, жүрүп отуруп, ал акырында чынчыл деп жазылып калат Алла Тааланын астында. Жалганчы боло турган болсо, ал жалган сүйлөп отуруп, жалганчы болуп жазылып калат. Жалган аны дайым жамандыкка жетелейт. Акырында ал жалганчы болуп жазылып калат. Ва iyyakum вал кидба, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коркутуп, качырып, силер жалгандан алыс болгула, жалган сүйлөбөгүлө, жалгандан алыс болгула, сактангыла деп кайтарды. Фа иннал кидба яхди илал фужур. Анткени жалганчылык инсанды фажир, бузукулукка, жаман инсандыкка алып барат. Иннал фужура яхди илан нар. Ал эми жамандык, фужур нерселер инсанды тозокко алып барат. Ма язулу раджулу юкадзибу ва ятахарра ал-кидба хатта юктаба индаллахи кадзабан. Инсан жаман нерселерди кыла берсе, жалган нерселерди сүйлөй берсе, ал акырында бул жаман жол менен жүрүп отуруп, Алланын астында жалганчы деп жазылып калат деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, жалганчылыктын дагы бир жаман кесепети бар. Бул мунафыктын сыпаты бул. Мунафыктардын сыпатын пайгамбарыбыз мындай деп мүнөздөгөн. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu aytat: "Inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Пайгамбарыбыз айтат, мунафыктыктын белгилери үчөө болот. Эгер сүйлөсө жалган сүйлөйт, эгер убада берсе убадасына турбайт, эгер ага кимдир бирөө тарабынан аманат берилсе, берилген аманатка кыянаттык кылат дейт. Алымдар айтат, эгер ушул мунафыктыктын белгилери инсанда бардыгы боло турган болсо, бул калыс мунафык деп айтат. Чыныгы мунафык деп айтат. Эгер бул белгилерден бирөө жарымы табылса, анда ошол инсанда мунафыктыктын белгилери табылып баштаптыр деген сөз. Ошондуктан мусулман бир туугандар, ар бирибиз өзүбүзгө багышыбыз керек. Өзүбүз аткарып жаткан ишибизге, сүйлөп жаткан сөзүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Кээде биз тамашалап, кээде биз кайдыгерлик кылып, кээде биз көңүл бөлбөстөн, кээде биз коркуп, ушинтип койсом бир нерседен кутулуп кетермин деген айла амал менен жалган сүйлөп коебуз. Эч бир учурда мусулман жалган сүйлөбөшү керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтты мындай деген. Hazreti Safvan ibn Süleyman rivayet kılgan hadisке карай турган болсок, мындай деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты: "О Аллахтын элчиси, айтыңызчы, аякуну му'мину жаббанан?" Мусулман коркок болушу мүмкүнбү деди. Суу жүрөк болушу мүмкүнбү деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ооба деп жооп берди. Дагы сахабалар пайгамбарыбыздан сурашты: "Айтыңызчы, я Расулаллах, мусулман деген момун бакыл болушу мүмкүнбү?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ооба" деди. Мусулман жалгамчы болушу мүмкүнбү деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жок, мусулман жалганчы болушу мүмкүн эмес" деди. Көрдүңүздөрбү?
musulman bir tuğanдар, biz özümüzge karap görüşübüz gerek. Biz kede özümüzdü canımızды kutkarış üçün, bir dünyanın içindeki bir manfaatı üçün, dünyanın bir içindeki paydasını alayın dep insan kede жалган söylep koyuşu mümkün. İnsandan hiç kaçan kıyanatçılık, çıkkınçılık menen жалганчылык момундан болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул касиетти biz günümüzde biz özüzge abdamda bir könümüş adat kılıp aldık. Bul jaman adat. Bul adattan biz ayrılışыбыз керек. Мындай болуш үчүн biz ата-энелер балдарыбызга үлгү болушубуз керек. Улуулар кичинелерге үлгү болушубуз керек. Кичинелер боло турган болсо, чыныгы момун, мусулман болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде көрсөткөн хадистер менен biz өзүбүздү тарбиялап барышыбыз керек. Dünyanın az paydasın dep, bir kiçinekey bir yaşoonun mаңызы, paydası dep, özümüzdün ahiretimizi jep salbaylık. Жалганчылык bul günö, жалганчылыk bul munafıklıktın belgileri olup durat. Oşonduktan жалгандыктан baş tartış gerek. Elibizde bir kere aytılgan emес, жалгандын kazanı kaynabayt dep. Жалган айтып, сода сатык кылса, жалган айтып, жан бакса, жалган айтып өзүнө кандайдыр бир каражат топтоп, өзүнү алдаган менен бул тапкан каражатынан, бул кылган жакшылыгынан өзүнө эч качан бул жыргап кетпейт, муну менен дүйнөсү эч качан оңолуп кетпейт. Ошондуктан жалгандыктан инсан качыш керек. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин Hazreti Abdullah ibn Mas'ud риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен халафа аля яминин кадибан" Кимде-ким жалган касам ичсе, лиякта амала му'минин момундун малын өзүнө оодарып алыш үчүн, өткөрүп алыш үчүн, ва хуа алейхи гадбан, анда Аллах субханаху ва таала кыямат күнү ал момунга азаптанган, ачууланган абалында жолугат дейт. Яни кыямат күнү эртеге бардыгыбыз Алланын астына барабыз. Бул дүйнөдө эптеп жаным баксам, эптеп жанды бул дүйнөдө эптеп эле жыргасам болду деген мындай пикирден момун мусулман алыс болуш керек. Аллага жолукканда Аллахты ачууланган абалында таап калат. Келиңиздер, урматтуу момун мусулман бир туугандар, бул алдап бирөөнүн малын тартып алгандан, бирөөнүнгө алдап мал саткандан, дүйнө саткандан, сода сатык кылгандан биз өзүбүздү сакташыбыз керек. Дагы жана жогоруда айткандай, жалганчылыктын бир канча түрлөрү болот. Ал сөз сүйлөгөндө жалган сүйлөгөндүк, бир нерсени билип же билбестен атайлап аткарышы мүмкүн. Экинчи түрү бул фейлдеги, кыймыл аракеттеги, аткарып жаткан иштеги жалганчылык. Бул түрүн аалымдар айтышат, жалганчылыктын бул түрү сөз менен сүйлөгөн же ишарат менен кылган жалганчылыктан дагы коркунучтуураак болуп эсептелет деп баяндашат. Анткени бул адамдарды күмөнгө салат, адамдарды ишеничке көбүрөөк түртөт экен. Бул ушул нерсени аткарып жатпайбы деп. Ошондуктан момундар, мусулмандар жалганчылыктан сүйлөө менен дагы, ишара кылуу менен дагы, иши менен дагы алыс болуш керек. Кээде адамдарды ишентиши үчүн башка нерселер, башка адамдардын кейпине кирип, сүрөтүнө кирип, өздөрүн момун көрсөткөнгө аракет кылышат. Өзүнүн абдан бир адамдар ишениши үчүн бир ар түрдүү сүрөттөргө кириши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде амал менен иш жүзүндө жалган эле бир амалды көрсөтүп, өзүнү ошондой адам экен деп адамдарга көрсөтүш үчүн амал кылышлык дагы бул жалганга кирет. Бул иш үчүн дагы ал Алланын астында жалганчы деп жазылып, жалганчылык ишти кылгандыгы үчүн күнөө алат. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ошон үчүн мындай деп айтпадыбы? Мисал келтирбедиби? Юсуф алейхиссаламды бир туугандары кармап кетишип, яни мындай айтканда атасынын астынан эптеп эле алдап, бизди Юсупту бизге кошуп бер, Юсуф алейхиссаламды биз менен токойго балсын, ойноп, көңүл жазып келсин деп атасынан алып чыгып кетишет. Анан ал жерге барышып, аны кудукка таштап коюшат дагы, атасына жалган сүйлөп келишет. Аны Алла Таала Кур'ан-ы Керимдин Юсуф сүрөсүнүн 17 аятында мындай деп айтат. Я абана, аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Я абана инна захабна настабиq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. О, биздин атабыз, албетте биз
мелдеши үчүн, жарышы үчүн кеттик эле. Жусупту болсо буюмдарыбыздын жанына таштап кеткен элек. Биз бири-бирибиз менен чуркашып, мелдешип келгенче Жусупту бөрү жеп кетиптир деп жалган сүйлөшүп, анан кийин Жусуптун көйнөгүн жыртышып, бир козунун канын Жусуптун көйнөгүнө сүрткөшүп, атасына алып келип Жусупту бөрү жеп кетти деп иш жүзүндө кыймыл аракети менен Жусуптун бөрү жеп кетти деген жалганды Жусуптун атасы Якуб алейхисаламга көрсөтүштү. Бул хикаяны Аллах Таала Жусуп алейхисаламдын бир туугандары биргеликте аткарган, иш жүзүндө аткарган жалган окуяны бул жерге көрсөтүп беришти. Демек, мына ушул окуядан, мына ушул нерседен келип чыгып, ушул иш жүзүндөгү жалган дагы Алланын астында жалган болуп эсептелет. Буга дагы кыямат күнү инсан жазасын алышы айтылды. Дагы бир хадисте Азирети Аммар риваят кылат, мындай деп: ким бул дүйнөдө эки жүздүү болсо, кыямат күнү анын оозуна оттон болгон эки тил өсүп чыгат деди. Оттон болгон тил өсүп чыгат. Ошондуктан тилди жалгандан дагы, анан кийин эки жүздүүлүктөн дагы сакташ керек болуп эсептелет. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: Аллага ыйман келтирген пайгамбарыбыздан сурашты: Аллах нечесе мага бир жакшы нерселерди осуят кылчы, мен жакшы инсан болуш үчүн мен эмнелерди аткарышым керек дегенде, пайгамбарыбыз айтты: Аллага ыйман келтирген, жакшы сөздөрдү сүйлөгөн, ошондо сенин сөзүң сенин пайдаңа жазылат. Жаман сөз сүйлөбөгөн, жалган сөз сүйлөбөгөн, антпесең сенин сөзүң зыяныңа жазылат деп айтты. Эми акыркы мезгилдерде жалганчылыктын дагы бир башка түрү пайда болду. Бул адамдарды күлтүрүш үчүн жалган сөз сүйлөө болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтты: адамдарды күлтүрүү үчүн жалган сүйлөгөн адамга азап болсун, азап болсун, азап болсун деп 3 элет жаман дуасын берди. Ошондуктан келиңиздер, азыркы күндө бир жаман адаттарды биз таштайлык. Адамдарды эптеп күлдүрүшлүк үчүн жалган сүйлөш, адамдарды эптеп күлдүрүшлүк үчүн бирөөлөрдүн абирин төгүш, эптеп адамдарды жалган күлдүрүш үчүн гыйбат кылыш, бирөөлөрдү дуураш, мына ушундай нерселерди биз бүгүн күбөсү болуп жатабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мусулмандарбыз. Ошондуктан мусулмандар мусулманча ойлонууга, мусулманча ой жүгүртүүгө, мусулман адамдарды, жакшы адамдарды, анан пайгамбарыбызды өзүбүзгө кумир кылып, өзүбүзгө хобби кылып, мына ошолордун кылган иштерин өзүбүзгө мындай бир жакшы кылганга, мындай жактырганга аракет кылышыбыз керек. Мындай жаман адаттардан Аллах Таала өзү бизди сактаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисинде мындай деп айтылат: адам жалган сүйлөгөндө, жалган сүйлөсө, анын сөзүнөн сасык жыт чыгат. Жалган сөз сүйлөгөндө сасык жыт чыгат. Ошол сасык жыттын айынан периштелер анын айланасынан качып кетишет. Демек, көрдүңүздөрбү, адам жалган сүйлөшү менен периштелерден дагы оолак болуп калат. Аллах Таала инсанга периштелерди курчап койгон болот. Оң жагында кирамил катибиндер, алар инсандын жакшы сөздөрүн, жакшы амалдарын, жакшы ниеттерин жазып турат. Инсандын сол тарабында инсандын жаман амалдарын, жаман сөздөрүн, жалган сүйлөгөн сөздөрүн, жаман ойлорун жазып турат. Ошондой инсанды дагы бир канча корукчу периштелер коргоп турушат. Көрдүңүздөрбү? Эгер инсанды периштелер бир кирпик какканчалык убакытка чейин таштап кете турган болсо, айлана чөйрөдөгү инсан нерселер, жиндер, шаятиндер инсанды бир заматта тытып, мындай бир чоң зыян жеткизип кетиши айтылат. Ошондуктан инсандын коргоп туруучу периштелери, аларга руханият күч берип туруучу периштелер, жакшы нерселерди илхам кылып туручу периштелер, жакшылыкка жетелеп туруучу инсандын жакшы периштелери болот. Мына ошол жалган сүйлөгөндүн айынан айланасындагы периштелерин дагы качырып алат. Дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде мындай деп айтылат. Хазирети Суфиян бин Асид муну риваят кылат. Бир тууганың сага ишенип жатканда,
Аған жалған сөйлөгөнүң эң чоң чыккынчылык деп айтады. Бул дагы бүгүнкү күндүн бир оорулардын бири. Биз адамдардын ишеничине киребиз. Ошолордун ишеничине кирип алып туруп, анан ошолордун ишеничин булгап, көңүлүн оорутуп, аларды алдап кетебиз. Же болбосо алдамчы кейипке кирип алып, өзүбүздү ошондой бир касиетте болбосок дагы, ошондой бир касиеттүү адам көрсөтүп, өзүбүзгө бир башка бир адамдын кейипине кирип, адамдардын сезими менен ойнойбуз. Бул дагы бүгүнкү күндүн жалгандары. Пайгамбарыбыз муну хадисинде айтып кетти. Бир тууганың сага ишенип жатканда, ага жалган сүйлөгөнүң эң чоң чыккынчылык. Муну кыянат деп коет. Хаинчилик, яны мындай айтканда чыккынчылык болуп эсептелет. Bundan дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кайтарып кетти. Адамдарды мындай чыккынчылык кылуудан кайтышыбыз керек жана кайтарышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн дагы бир хадисинде айтат: имандуу төрөлгөндө ал жакшы да, жаман да сыпаттары болушу мүмкүн. Бирок чыккынчылык менен калп сүйлөө, жалган сүйлөө момунда мүмкүн эмес деди. Демек, баягы башында биз айтып кеткендей, жалган сүйлөшлүк мунафыктын эки жүздүүнүн белгиси деп айтты. Бул жерде ол айта турган болсо, жалган сүйлөө менен чыккынчылык момундан болушу мүмкүн эмес деп айтты. Эки хадисти бириктиргенибизде, бул таптакыр момунда болбой турган касиет. Эгер болуп калса, анда бул момун эмес, мусулман эмес деген бир көрүнүш чыгып атат. Башка ошол хадистин тафсиринде айтып кеткендей, эгер мусулман жалган сүйлөсө, аманатка кыянат кылса, уадасына каршы чыкса, 4 касиет, 3 касиет бирден табылса, ал калыс мунафык деп айткан уламалардын ою дагы бул жерден биригип атат. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар, өзүбүзгө бир сарасеп салып көрөлүк, бир ойлонуп көрөлүк. Мындай сөзүбүзгө, сүйлөп аткан сөзүбүзгө баа берелик. Мен чын сүйлөп атамбы, жалган сүйлөп атамбы? Мен уадама туруп атамбы, же уадага турбай жатамынбы? Мага берилген аманаттарга мен кыянатчы эмесминби деген суроолорду өзүңүзгө бат-бат берип туруңуз. Анткени сиз бул касиеттер момунда жок касиеттер. Эгер булар болуп калса, ал мунафыктын касиеттери болуп калып жатат. Өтө коркунучтуу, инсанды ойлондура турган маселе бул. Уадага бергенден кийин уаданын үстүндө туруш керек. Эгер уаданын үстүндө тура албаса, мусулман уада бербеши керек. Уадага каршы чыгышлык бул кыянатчылык, бул чыккынчылык болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Мен 4 нерсе кимде табылса, ал калыс мунафык болуп калат" деген. Анын мааниси мындай: Идату минахана, эгер аманат коюлса, аманатка кыянат кылат. Эгер сүйлөсө, жалган сүйлөйт. Эгер уада берсе, уадасынын үстүнөн чыкпайт, уадасын бузат. 4-үнчүсү, эгер бирөө менен урушуп калса, ал абдан өзүнө баягындай жаман сөздөр менен бет тырмаачылык кылат деп айтылат. Ошондуктан момун мусулман үчүн уадасын аткарышы важип болот. Эгер бир малды, дүйнөнү беремин деп уада кылса, уадасынын үстүндө туруш керек. Эгер бир нерсени беремин деген болсо, бериш керек. Эгер бир ишти аткарамын деп уада берген болсо, ал берген уадасынын үстүнөн чыгыш керек. Эгерде бир саатта балан жерде жолугамын деген болсо, ошол саатта ошол жерде жолугуш керек. Кыямат күнү Алла Таала аввалин, алдыңкыларды, кийинкилердин баардыгын чогултуп, анан кийин уадасына кыянат кылган чыккынчыларга, бул паланчы улуу паланчыга уадасына чыкпаган, уадасына кыянат кылган чыккынчы деп чыккынчылыктын белгисин илип коет экен. Келиңиздер, урматтуу момун мусулман бир туугандар, биз берген уадабыздын үстүнөн чыгууга аракет кылалык. Эгер уаданын үстүнөн чыга албасак, анда уада бербейлик. Алла субханаху ва таала баардыгыбызга чынчылдыктан берсин, жалганчылыктан сактасын, жана уаданын үстүнөн чыгуучу чыныгы момун мусулмандардын катарында калган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.